Тайырбек Сарпашев 31 июльга чейин камакка алынды. Ал УКМКнын СИЗОсуна камалары белгилүү болду. Эскерте кетсек, Тайырбек Сарпашев Кумтөр иши боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин коррупция беренеси менен кармалган. УКМКнын маалыматы боюнча Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду жүзөгө ашыруунун ар кандай баскычтарында коррупциялык ишти тергөө учурунда кылмыш иш-аракеттери Кыргыз Республикасынын мурунку биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевга карата аныкталган. Ал өлкөнүн жогорку саясий жетекчилиги жана канадалык Центера компаниясынын өкүлдөрү менен тымыздын сүйлөшүп алган. Анын ишмердүүлүгү Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирип, ушул компаниянын кызыкчылыктарына багытталган. УКМК Сарпашев өкмөттө жогорку кызматтарды ээлеп, Центеранын кызыкчылыгын көздөп, мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кылуучу мөңгүлөр жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга тоскоол болгон. Андан тышкары Сарпашев кылмыштуу макулдашуу боюнча республиканын суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, өлкөнүн парламентинин кароосуна киргизип, Кумтөр Голд компания, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн талкалануусуна алып келген. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Москвада вакцина албагандар ооруканага жата албайт. Москвада коронавируска каршы вакцина албагандарга ооруканаларда пландуу медициналык жардам көрсөтүлбөйт. Бейтапканага жатышы керек болгондор эмдөөдөн өткөн болушу шарт. Оорунун жайылышына каршы ушундай чара кабыл алынганын Орусия баш калаасынын саламаттыкты сактоо департаменти кабарлады. Эмдөөгө каршы көрсөтмөлөрү бар кишилер онкологиялык жана гематологиялык оорулар менен жабыркаган бейтаптар вакцина албаса болот. Чукул медициналык жардам тегиз көрсөтүлө берет. Июндун 2-аптасынан баштап Орусияда коронавирустун жайылышы курчуп кетти. Москванын мэри Сергей Собянин стационарларга оор абалда түшкөндөрдүн саны 70%дан өскөнүн билдирди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Нурзаман Алимбеков Папан айылынын өкмөт башчысы болду. Бул тууралуу Эрнис Нурдинатов Facebook колдонуучусу жазып чыкты. Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүндө шайлоо болду. Шайлоодо Мелис Мырзакматов менен Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбековдун кишилери атсалышып, жыйынтыгында Алимбековдор утуп чыгып, Нурзаман Алимбеков Папан айылынын өкмөт башчысы болду. Алимбековдор менен Мелис Мырзакматов экөө тең Папан айылынан болушат. Бул сапар Оомат Алимбековдор тарапка ыргыткан таштары Ош Папанда үйдө кулап баштады, деди жазган ал. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Клара Ажибекова Кулов менен Отунбаеваны отургузуп койсо туруктуулукка кам көрүлөт. Клара Ажибекова эжебиз ушул кезге чейин коммунисттик көз караштын өзгөртпөй келет. СССР тушунда андагы коммунизм жашоосун эстеген сайын жаман болуп кетет. Андагы туруктуу саясат жер жүзүндөгү СССР деген улуу держава. Анын ичинде азык түлүккө болгон кымбаттоосу түшкө кирбеген оокат экенин айтып түгөтө албай атты. Клара эжеке СССР тушунда азыркыдай бир күндүн ичинде сабиздин же башка азык түлүктүн баасы кымбаттаган учуру болгонбу? Жок, андайды эч бир көргөн эмесмин. Баалар туруктуу болчу. Азыркыдай башаламан кайда болсун. Эгер кайсы бир дүкөндө кайсы бир буюмдун же азык түлүктүн бир эле тыйынга эч себепсиз кымбаттаганы байкалган болсо, ошол дүкөндүн ээсин бир мүнөткө калтырбай камакка алчу. Анысы аз келгенсип үйүндөгү мүлктөрүн конфискация кылар эле. Анткени менин андай учурларды эстей албай атам. Өткөн кылымдын кайсы бир жылы Өзбекстанда кадимки номер 95 көк чайга беденен бүрүн кошуп жиберген ачыкталып, аны ишке ашырган бир тууганыбызды атууга кескени айтылып жүрөт. Мыйзам катуу эле. Эми бүгүнкү жагдайга келсек, угушма караганда азыркы бийликтин душмандары сабизди башка жакка ташып кетип атат дейт. Мындайды илгери Михаил Горбачев кылган. Ошого окшошуп атат. Бул жолу бийлик коррупционерлерди кокодон алган үчүн ушундай шоуларды кылып атат өңдү. Кайсы бирин айтайын, өлкөдөгү жат көрүнүштөрдү токтотуш үчүн Кулов менен Отунбаеваны отургузуп койсо тынчып калат эле. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Кыдык Исаевдин күчүгү Мирбек Кожоев иштей албай жүдөп атыптыр. Жаңы дайындалган Ысык көлүнүн губернатору Мирбек Кожоев убагында Кыдык Исаевдин жардамчысы болчу. Кыздай болгон неме келинде кызмат кылып жүргөнү 4 күнгө маалым эмеспи? Ушундай адашкан кадрлар өсүп атат да, убагында Кыдык Исаев Ысык көлдү башкарып, оппозицияны кодулап, жумуртка менен урдуруп, болот шерди сабатып, элге кандай жек көрүндү эле. Мына ушунун таалимин алган, калп эле интеллигент көрүнгөн Мирбек Кожоев эмнени кыйратмак эле. Ансыз деле ишин тарта албай кыйналып жатыптыр. Эң башкысы Ысык көл областтык ички иштер башкармалыгынын начальниги Канат Жумагазиев алчы таасын жеген дасыккан кадрда көп кемчиликти жоюп, облустун ишин алга сүрүп, тымызын билгизбей жүк көтөрүүдө. А болбосо Кыдыктын күчүгү кыңшылап бери жактан эле ыйлап калмакта. Булак Азия Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Аскар Акаев 1998 жылы Дастан Сарыгулов өз билемдик менен жашыруун түрдө өз эле кумтөрдү бардык салыктардан толук бошотуп салган. Аскар Акаев жана чай үстүнө отурган кезде премьер-министр болгон Танаев туурасында айтып кеттиңиз. Ал сиз айткандай эле таза жетекчи беле. Эми азыркылар четинен эле сындап жатышпайбы? Иш болгон жерде кемчилик болот. Ал эми Танаев абдан таза иштеген киши. Мен Танаев менен таанышкан күндөн баштап Танаев туурасында жаман сөз уккан жокмун. Азыркы тил менен айтканда, Ош шаарынын шаар башчысы мэр болуп иштеди. Кыргызстандагы чоң курулуштарды башкарып келди. 1989 жылы Макмал алтын кенинде ошол киши курган. Башка дагы чоң курулуштарды куруп келген, ошолордун эсебинен министр болуп келген эле. Макмал алтын кенин курган үчүн кумтөрдү да Танаевка тапшырганбыз. Ал кишинин дагы бир жакшы эмгеги бар, аны да айтып берем. Сиз мактагандай Танаевдин көзгө толумдуу кайсы иши бар эле? Улуттук валютабыз сомдун киришине Танаевдин эмгеги бар экенин кыргыз эли биле бербейт. Эгер жашыруун болбосо Танаевдин кыргыз сомуна кандай эмгеги бар экенин айтып берсеңиз. Ошентип Танаев менен 1992 жылы таанышканмын. Кийин ал Танаев өкмөт башчысы, премьер-министр болуп калды. Ал киши мага кумтөр кайрылып жатат, эмне кылабыз деп калды. Комиссия түзүп Кыргызстандын кызыкчылыгына ылайыктап чечим кабыл алгыла дедим. Танаев комиссия түздү, көрүнүктүү депутаттар, алардын арасында албетте Акылбек Жапаров да бар эле. Акылбек Жапаров бюджет комитетинин мүчөсү катары ключевой комиссиянын мүчөсү экен. Кийин Акылбек Жапаров бул кен казууда бай тажрыйбасы бар компания экен деп Торонтого барып алып мактангандардын бири болгон. Эки тарапка тең ылайыктуу келишим деген. Мен эч качан ага окшоп Торонтого барган эмесмин. Мен Оттава шаарына барып Канада өкмөтү менен жолукканы, маселе чечкени барган адаммын. Аскар Акаевич, сиздин балаңыз Айдар Акаев Канаданын Торонто шаарына барганын ошол эле Акылбек Жапаров да айтса керек. Эгер Акылбек Жапаров айтса, анда калп айтат. Мен балам эч качан алтынга жологон эмес, ал Торонтого да барган эмес. Башка жагында болгон, мен анын өзүнчө айтып берем. Мен кече окудум, Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровдун кара мышыгы болбодубу? Ден Сиапин айткандай, ак мышыкпы, кара мышыкпы, чычкан кармаса болду да дегендей, аны колдонуш керек болду окшойт. Кара мышык ошентип айта берет. Эми ушул эле Акылбек Жапаров Торонтого барып колдоп келип мага кирип менин кабыл алуумда болуп, Аскар Акаевич бул абдан сонун иш болду деп мактап сактап эле жүргөн. Ал жерде өзүнүн да колу бар жүрөт. Кыргызстанда көрсөтүп жатышпайбы? Эми аны мен уюштуруп жаткан жокмун да. Торонтого барып баары жакшы деп келген ал эмес беле? Эми болсо жогорку кеңеште мен ошондой эле кемчиликтерин көрүп, билип эле турганмын. Ошондо Акаев Танаевди коркутуп, күчкө салып басым жасап деп сайрап жатпайбы? Бекениним, менин колумда Танаевдин өз колу менен жазып берген пояснительный запискасы бар. Ошону сактап жүргөн эле, кереги тийип калабы деп, ал катты сага берим, колуң бошогондо карап, анан окуп коесуң. Жапаров, ал менин колум эмес деп таанып кетти го. Менимче Акылбек Жапаров кагаз бетиндеги анын колу эмес экенин өзү журналисттерге жооп кылып жар салды. Ал жигит эч качан азыр эле айткан сөзүнөн таанып, жигитче мойнуна алчу эмес эле. Ал катта 2012 жылы Алмаз Атамбаев дагы Бакиев түбүнө жетейин текшерткен жок. Дагы бир жолу текшертем деп комиссия уюштурган. Темир Сариевдин комиссиясынын чечими мындай болчу. Жапаров өзү түзгөн, министр вице-премьер болуп турган. Окуп көрсөңөр болот. Ал 2003 жылы да сындаган. Бул катта 2009 жылы кеткен, аны жоош керек деген ал. Себеби ага Атамбаев өзү тапшырма берген да, бирок Атамбаев кийин аны жасаган жок. Эмне үчүн дегенде, Бакиевдин убагында өзү министр, премьер-министр болуп отурганда өзү кол койгон документтер бар болчу. Өзү негизинен бир дагы чара көргөн жок. Ал атаканы мага буйруп койду. 2009 жылдагы келишимдеги Давыдов, Лысый мөңгүлөрүн берип коюп жатпайбы? Биздин убакта Россиянын экологдору менен атайын экспертиза өткөрүп, мыйзам кабыл алганбыз. Анда Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнүн алдындагы алтындар эч качан казылбасын, эгер казыла турган болсо, анда экологиялык жактан катастрофа болот деп далилдеп жазып койгонбуз. Жана өзүң айткандай, алдын ала казганда үстү жагы түшүп кетет деп көрө билгенбиз. Жогорку кеңештин мыйзамы менен бекитип берген жерде Акылбек Жапаровдун колу бар. Баарын көрүп билип туруп, бирок 2009 жылы Акылбек Жапаров кол коюп берген. Өзү белек катары министр, вице-премьер болуп ошону ишке ашырган. Ошон үчүн Акылбек Жапаровдун өзүн жоопко тартышы керек. Министрдин орун басарынын эч кандай тиешеси жок. Төрө Мырзаев деген өтө билимдүү, таланттуу экономист жигиттер запкысын жеп отурушат. Бүгүн да ошондой таланттуу экономистти колдонуш керек. Комиссия 2009 жылкы келишимди тезинен бузуш керек деп жазып жатпайбы? Экинчи жолку текшерүүдө Торонтого барып эч натыйжа таап келген жок. Мен сурагандан кийин Танаев өз колу менен көргөзүп, бул запискаларды жазып берген. Акыркы кездерде Дастан Сарыгулов да мени оң келди сындап жүрөт. Дастан Сарыгуловдун Ленинграддагы студенти кезден бери билем, бирок менден жакшы күчтүү болот. Мен өзүм Сарыгуловго ишенип президент болгондон кийин эң чоң долбоорду мага жакын деп кумтөрдү зор ишеним менен ошол кызматты берген элем. Өзү да курулушчу эмеспи деп, бүгүн мындай достордон Кудай сактасын. Ошентип иштей баштайт. Биринчи эле жылдары билинди. Мисалы 1993 жылдагы генералдык келишимде премьер-министр Турсунбек Чыңгышев, Кыргыз алтындын башчысы Дастан Сарыгулов экөө Торонтого барышып кол коюп келишет. Ошол эле жылы парламентте алтын иши козголду. Бул туура болгон жок. Бул компания жарабайт, бизге башка компания табыш керек эле деген сын пикирлер айтыла баштады. Ошондой эле Сарыгулов Чыңгышевди сатып кетти. Чындыгында айтып коюш керек, аны отставкага кетирип эшиктен чыгарып коюшту. Ал эми Дастан
Сарыгулов суудан кургак чыгып кетти. Өзү мындай келишимди кыргыз алтын даярдап өкмөткө чыгарат эмеспи, андан кийин өкмөткө берилет. Ал эми жыйынтыгында Сарыгулов Абсамат Масалиевич менен өз кезегинде Ысык көл областында чогуу иштешкени маалым болду. Кумтөрдүн алтыны али казыла эле. Мен дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Биринчи келишимди даярдаганда Дастан Сарыгулов болчу экен. Мен жакшысын даярдадым эле, ал эми Чыңгышев келишимди бузуп кетти деп актанып чыгат. Парламент Чыңгышевди тепкилеп жатып калышты. Чыңгышевди кызматтан кетиргиде эч күнөөсү жок эле. Чыңгышев бейкүнөө премьер-министрлик кызматын бошотуп берип, кетүүгө аргасыз болду. Кийин билсем келишимди даярдаган Сарыгулов өзү экен. Ал эми Чыңгышевди уккан эч ким жок болду. Анан 1999-жылы капысынан эле бир нерсени билип калдым. Киришелерди карап олтурсам Кумтөрдөн салык түшпөптүр. Танаевди чакырып, мен сизге өзүмдөн да жакшы ишенип келсем, бул эмне кылганыңыз? Эмне үчүн Кумтөрдөн салык түшкөн эмес, салык жок? Башка инвесторлар, Токмоктогу Айнек заводу жана башкалардын кирешелери бар, салыктарын төлөп жатат го. Кантип ушундай болсун деп жиним кайнап чыкты. Өкмөттөгүлөр да актана башташты. Көрсө 1998-жылы Дастан Сарыгулов өкмөт менен келишпей туруп, макулдашпай, өз билемдик менен жашыруун түрдө өз эле Кумтөрдө бүт бардык салыктардын түрлөрүнөн толук бошотуп салыптыр. Башта Сарыгулов Акаевди сындаса, эми мурунку президент Акаев Дастан Сарыгуловду сындай баштаптыр деп чыгышы мүмкүн. Ошол нерсени Танаев премьер-министр болуп турган кезде да таап чыккан. Танаев ушулардын баарын өз колу менен мага жазып берген. Танаев мага кагаздарын көтөрүп келип, Аскар Акаевич, албетте өтө өкүнүчтүү, Дастан Сарыгулов сиздин жакын досуңуз болот. Сиз ага ишенесиз. Анын жасаган ишин караңызчы. Сарыгуловдун жеке чечими Кыргызстанда өтө чоң зыянга учуратты, чыгым келтирди деп алдыма Сарыгуловдун кетирген кемчиликтерин, анын эмне иштерди жасаганын кагазга жазып алдыма таштап койду. Студент кезимен бери билип ишенген жакын адамдан мен мындайды күткөн эмес элем. Мен ага бул кылыктары өтө катуу тийип сокку болду. Мен анын дароо эле Кыргыз алтынын президенттик кызматынан кетирип салдым. Кечиресиз, бир жолу Дастан Сарыгулов президенттин жубайы Майра Макаева тойго деп $1 миллион акча сурады. Мен ал сураган акчаны бербей койдум эле, мени кызматтан кетирип салышты деп айткан эле. Калп күлкү келе турган иш. Сарыгулов мен элдин республиканын кызыкчылыгын ойлоп жатса, мени кызматтан кетирип жиберишти деген сөздөрүн айтып актанып жүрөт. Анын калп сөздөрүнө ошол кезде премьер-министр Танаевдин каты жооп берет. Мен ал каттын көчүрмөсүн сага эртең алып келип берейин. Ошондо гана Дастан Сарыгуловдун чыныгы жүзүн, анын ким экенин билесиңер. 2003-жылга чейин Кумтөрдөн бир да кириши жок, салык түшкөн эмес экен. Булак медиа центр.